Урматтуу министр, сиз билесизби, Кыргыз дене тарбия спортунда 2023 жылы канча спорттун түрүнөн лицензиялык оюндар өткөрүлөт? Бизде канча спорттун түрү бар Кыргызстанда азыр? Элибиз машыгып аткан, алектенип аткан. Биринчиден мен кечирим сурайм, сизге мен тактоо жүзүндө жооп берем. Сиз дайыма ушул спорт тарабынан көп маселелерди козгоп келатасыз. Ар бир спорт тарабы боюнча мен баягы мурун маданият, маалымат, туризм министри болуп ошол жагын жакшы өздөштүргөн жагынан азыр туризм менен, спорт тарабы менен тыкыз иштешип, баардык маселелерин жогорку деңгээлде карап, мен азыр ошол курирующий зам менен биргеликте азыр иштердин баарын алып барып жатам. Демек, кыскача айтканда, сиз канча спорттун түрү бар экенин билбейсиз Кыргызстанда. Билсеңиз айтпайсызбы, канча түрү бар? Спорт Кыргызстанда канчага бөлүнүп атат азыр, дене тарбия спорту? Бул боюнча эмеске өзүнчө жооп берейин. Жок, эми бул жөнөкөй эле суроо да. Олимпиадалык эмес, улуттук спорт болуп, 3кө бөлүнүп атат. Эми министр болуп ушуну билбесеңиз туура эмес да. Мына сиздерден эмне үчүн биз, мына сиздин карамаңызда азыр 5 тармак бар, 6 тармак бар. Урматтуу кесиптештер, ушу 6-ны кошуп алып, ушул министр азыр басып отурат да. Маданият, маалымат, жаштар, дагы спорт, туризм, этностор аралык депчи. Мына көрдүңүзбү, 6-ны басып алып жетишет деп ойлойсуздарбы? Бүгүнкү күндө ушул бюджет каралганда спорт министринин деңгээлиндеги бюджетин сунуштай албай атат спорт тармагы. Бүгүнкү күндө эл аралык мелдештерге барганда өзүнүн статусунда бара албай атат. Бүгүнкү күндө ошол жалпы кыргыз спортунда дене тарбиянын саясатын жүргүзө албай атат аларчы. А сиз болсо Кыргызстанда канчага бөлүнөт билбей жатасыз. Ошон үчүн бюджет боюнча такталган эмелер, бюджет боюнча